Assalamu alaikum, қасиетті қырғызстандықтар. Менің кезектегі қайрылуым. Бұл қайрылуға себеп баяқылы өлкөдөгү азыркы түзүлгөн кырдаал. Ошол кырдаалга барган себептер жана бир канча ой пикирлер. Биринчи кайрылуум бул баякы белгилүү тополоңдордон кийин кармалып жаткандар боюнча. Айрыкча анын ичинде биздин Курсан Асанов боюнча. Курсан Асанов мен билгениме караганда эч кандай баякындай мойнуна коюлуп аткан айыптардан алыс. Бул жигит ошол жерге жамааттын болгондо дагы ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин суранышы менен аксакалдар менен барып бата берип ошол тынчтыкты орнотуп бер деген сураныш менен баргандыгы бул ачык. Партиядагы маалыматы жок эле. Себеп ал кезде күтүп туруу мүмкүн эмес, карап туруу мүмкүн эмес болуп калгандыктан ошол жерге барып министрлердин баары качып кеткендиктин кесепетинен ошол иштер болду. Биз жоопкерчиликти баарыбыз бирдей талап кылыш үчүн ушундай учурларда 2005 жылы дагы, 2010 жылы дагы биринчи кезекте ошол министрлердин качып кеткендиги бул адатка айланып калды. Ошол өз постун таштап качып кеткен министрлерди дагы жоопкерчилигин карашыбыз керек, ансыз мамлекеттик тартип орнобойт. Курсан Асановдун ал жерге барганынан эч ким эч кандай жабыр тарткан жок. Тескерисинче, кандайдыр бир деңгээлде ички иштер министрлигинин колдо бар азаматтарын баарын топтоп, тартипти сактап, Бишкектеги талап тоноочулукка жол бербегендигине абдан чоң салымын кошту. Аны өтө оор кылмышкер катарында артынан кууп жүрүп барып кармабай эле, акырын чакырып, ал жигитибиз ансыз деле үй камагында, ошол үй камагындагы чарасы боюнча иликтөөлөрдү жүргүзө берсе болмок. Бул аша чапкандык. Бизге аябай элдешкис болгон, оппонент болгон Тимур жанакы Султанбеков деген жаш жигит боюнча дагы. Ал жигитти дагы ушундай кылып кармап, ал жерге киргизүүнүн кажети жок. Баш чарасын өзгөртүү менен иликтөөлөрдү жүргүзө берсе болот. Эгерде күнөөлөр болгон болсо, мойнуна коюлушу керек. Күнөөсү мойнуна коюлбай туруп, 2 айга убактылуу камакка алынып калгандыгы бул ар кандай суроолорду жаратат, нааразычылыктарды туудурат. Бардык нерсе мыйзамдуу болсун деп келген бүтүн Кыргызстан бул сапардагы мыйзамдуулуктун так аткарылышын талап кылат. Курсан Асановдун өзүнүн мүнөзү ушундай, кайсыл жерде тополоң чыкса, ошол жерге барып, ошол тополоңду басууга жасалган аракеттердин күчүн баарын жасайт. Мен кайрылып атканымдын себеби жаңы келген өкмөтүнө дагы, президентке дагы, жогорку кеңешине дагы, башка мамлекеттик органдарга дагы кайрылам. Адам укугун тебелегенди токтотушубуз керек. Кандайдыр бир кылмышкерлер болгон болсо, мойнуна коймоюнча, аны кылмышкер деп жарыялагандан бир аз этият болсок. Мына ушул күнгө чейин өкмөт мыйзамсыз, легитимсиз деп айтып келдим. Муну урматтуу кыргызстандыктар бүгүнкү жогорку кеңеш өзүнүн иши менен дагы бир жолу далилдеди. Мадумаров чындык тарапта болгон. Бүгүн кайрадан добуш беришип, легитимсиз болуп калган экен деп кайрадан ордуна келтиришти. Мыйзамдуулук ушундай орнойт. Конституциялык талаптар ушундай аткарылышы керек. Кыйшаюусуз, ким болсо ошол болсун, кыйшаюусуз аткарылышы керек. Ошондо гана биз өзүн өзү сыйлаган, бизди башка өлкөлөр сыйлаган өлкөгө айланабыз. Түшүнүк менен жашаганыбызды токтотушубуз керек. Ызылдап, чызылдап туруп калышты. Бул эмне дегендик? Элдин каалоосу боюнча. Элдин каалоосу башка, конституциянын, мыйзамдын талабы башка. Эгерде биз элдин каалоосу менен жашай турган болсок, анда биз хаоска барабыз. Эгер конституция менен, мыйзамдын талабы менен жашай турган болсок, мына ушул сыяктуу будуңчаңдар болбойт. Адамдын укугун коргоо, адамдын кандайдыр бир күнөөсүн мойнуна койбой туруп, аны кылмышкер деп жарыялоо, же өтө оор кылмышкерди кармагандай болуп артынан кууп барып кармоо, бул мыйзамсыздык. Мыйзамдуулукту талап кылардын алдында биринчи кезекте өзүбүз ошол мыйзамды сакташыбыз керек. Азыркы келген өкмөтүнө дагы кайрылам мен. Мыйзамдуулукту өзүңөрдөн баштагыла. Соңунда айтарым, буюрса дагы бир 2-3 күн өтөт.
мындан 3 күн баштагы түшүнбөгөн маселелерди түшүнүп баштап атабыз. Кызуу кандуулук өтөт. Аябай салкын мүнөз менен, эч кандай чыр чатагы жок. Ар бир жасалган аракетке баа бере турган күндөр алдыда. Биз кыйшаюусуз мыйзамдуулукту, конституциялык талааны талап кылабыз, талап кылып келгенбиз, мындан ары да талап кыла беребиз. Мен Сооронбай Шариповичке кайрылам. Мына ушул Курсан Асановго окшогон, Темирлан жанакы жаш жигит эздик партиясынан чыккан. Мына ушуга окшогон кишилерди баш жарасын өзгөртүп туруп эле, кандай иликтөөлөр жүргүзсөңөр деле булар качып кетпейт. Адамгерчиликке карайлы. Менимче бири-бирибизди кубалап отуруп, бири-бирибизди душман көрүп отуруп, эч кимибиздин башыбызга мүйүз чыгып кеткен жок. Менимче бул кайрылуум четте калбайт деген үмүттөмүн. Эске алып коюшуңуздар керек. Дагы бир жолу мыйзамдуулукту, адамгерчиликти, конституциялык талааны сыйлаганды үйрөнүшүбүз керек.